без тазалана баштайт. Көбүнчө айымдар бизге жазып кетиптир да, ошо жолдошумдуку аябай көп жыттанат деп. Жолдошуңуз келгенде эле сиз бар үрал жыттанса дагы сиз жакшы тосуп алыңыз. Мен мындан айтар элем да, канчалык адамдын нерви күлүп жайнап турса, ал адамдын бардык системасы жакшы иштейт да. Бир эле кан айлануу, без айлануу эмес, анын ар бир органы жакшы иштейт. Демек, сиз азыр бул жыттанып келет, азыр мындай болуп келет дебестен, эчтен кирип келгенде сонун тосуп алыңыз. Күлүп жайнап тосуп алыңыз. Сиз эркек адамчы, чындыгында бул жаш баладай да, аны урушуп койсоң кап болуп калат, жакшы сөз сүйлөсөң көңүлүң ачылат. Демек, эшиктен кирип келдиби, сиз ага жакшы сүйлөңүз дагы, сөзсүз түрдө ваннага кирип, колтугуңду содалап чыкчы деп айтыңыздар. Жок дегенде сода шабап койсун. Мына, эң эле оңой эле нерсе. Колтук содалап койсун. Күнүгө сода кыла берсин. Болбосо сууну даярдап койгула. Мен айткан 40 градус, 42 градус даярдап туруп, ошол жака бир пачка соданы салып туруп, 15 мүнөткө жаткыңыз дагы, чыккандан кийин сону күлүп жайнап тамагын бериңиз. Анан массаж жасап коюңуз. Албетте, албетте массаж жасаш керек. Албетте 3 бөлүккө тең массаж жасаш керек. Гүлсан айым, сиз убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфир соңунда сизге эркин микрофон берели. Аты атаса куту сүйнөт дейт. Сиздин кайсы жакта иштейсиңиз деп көрүүчүлөрдөн көптөн суроолор келет. Жооп берип койсоңуз. Мен жеке менчик борборунда иштейм. Негизи терапевтмин. Ушул терапияга өткөнүмө абдан сүйүнөм. Себеби деген мен оорулардын кайдан чыкканын ушу терапевт болгондон кийин биле баштадым да. Азыр эми мен натуралдык ыкма менен дарылаган терапевтмин. Мен лимфага көбүрөөк көңүл бурган врачмын. Курсакка массаж жасаган висцерал массажистмин. Шаарда иштейм. Эң негизгиси эмнени айтат элем, дайыма күлүп жайнап жүрүңүздөр дейм да. Бардык оору, мына дүйнөдө 1100 оору бар деп айтам мен бардыгыначы. Дүйнөдө 1100 оору бар. Ушул оорунун бардыгын сурап келе турган болсоң, баары бир нерв системасынан кеткен болот да. Демек, биз ушул күндү бердиби Кудай? Биз ушул күнгө ыраазы болуп, эртең менен туруп, көңүлдү жакшы ачып, эң негизгиси энелерге айтар элем да, силердин көңүлүңөр ачык болсо, аталардын көңүлү ачык. Силердин көңүлүңөр ачык болсо, балдардын көңүлү ачык. Демек, энелер, мен сиздерге чыдамкайлык, сабырдуулук, акылдуулук, акылмандуулук каалаймын. Силер ошону менен үй бүлөнү да сактап каласыңар. Үй бүлөдө ден соолук боло турган, келечекте жаш муундар тарбиялай турган силер болосуңар. Үйдөгү атанын дагы ден соолугун чыңгармай турган силер болосуңар. Менин профессорум айтат да, у женщин есть 330 проблем дейт да, у мужчины есть 3 проблема деп коет. Силерде 333 проблема бар, билем. Бирок ошого бизди сабырдуулукка болгула деп бизди аял затын жаратыптыр да. Мен силерге сабырдуулук каалайм. Эң биринчи өзүңөр таза болуңуздар, өзүңөр ден соолукта болуңуздар, өзүңөрдүн нервиңер тынч болсун. Анан сөзсүз түрдө ар бир тамакка отурарда өтүңөрдү иштеткиле, оң кабырганын астын түрткүлө, болбосо тамак бербейм деп туруп, өттү чыгартып туруп тамак бериңиздер. Анан албетте учуру келген болсо, сөзсүз түрдө лимфа массаж менен висцерал массажын жасаганга, үйрөткөнгө аракет кылыңыздар. Анан акырында айтарым, Супер ТВга рахмат. Силердин дагы жамаатыңарга мен эң негизгиси ар бириңерге алтын башыңар аман болсун, бар болгула, ден соолукта болгула, кыргыз эли үчүн жакшы маалыматтарды чыгара турган эфир журналист болуп жүрүңүздөргө мен чын жүрөктөн тилектешмин. Айтканыңыз келсин, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бизге сиздердин ар бириңиздердин пикириңиздер маанилүү, ошондуктан кийинки ТВ Шапакана берүүсүндө кайсы оору тууралуу сөз кылууну туура көрсөңүздөр, комментарийге ой пикириңиздерди калтыра кетиңиздер. Бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.